22 ноябрь 2022 жылы Баткен шаарында сонун жаңылык, урматтуу көрүүчүлөр. Баткен шаарына бүгүн атайын Айылбанк тарабынан лизинг катары Баткен шаарына коомдук 6 автобус коомдук транспорт келип отурат. Бүгүн именно ошол транспортту тапшыруу аземи болуп жаткан учуру атап кетсек, бул автобустар Өзбекстан өлкөсүндө өндүрүлгөн, сметалык баасы ар бири 3 миллион 71 миң сомдо түзүүдө. Урматтуу коноктор, бүгүн Баткен шаарында өзгөчө жагымдуу окуя болуп турат. Баткен шаарында түзүлгөндөн бери тарыхында биринчи жолу муниципалдык автобустар алынып келип отурат. Албетте областтык маанидеги шаардын социалдык экономик жактан өнүктүрүү, инфраструктурасын күндөн күнгө жакшыртуу жергиликтүү бийликтин түз милдети. Шаарда бүгүнгө чейин жүргүнчүлөрдү ташуучу муниципалдык транспорт жок болчу. Шаар калкы күндөн күнгө өсүүдө. Ушул жагдайды эске алып, 2 жыл мурда шаарга Айылбанк ачык акчалык коом аркылуу лизинг жолу менен коммуналдык кызмат көрсөтүүчү атайын техникаларды алган болсок, быйылкы жылы жүргүнчүлөр ташуу автобустарды алууну чечтик. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, сиздер менен биргеликте бүгүн алынган автобустарды тапшыруу аземинде турабыз. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти, Баткен облусунун карымдуу өкүлү Алимбаев Азикерим Карбекович, Айылбанк ачык акчалык коомунун башкармалыгынын башчысы, башкы орун басары Багасов Эрмек Шаршенбекович, Айылбанк лизинг башкармалыгынын башчысы Ахматов Урмат Турдиевич, маркетинг жана жарнама бөлүмүнүн жетекчиси Адиси Жакыпов Марат Бакытович турат. Баткен шаарына кош келиңиздер, урматтуу коноктор. Анда эмесе сөз Кыргыз Республикасынын президенти, Баткен облусунун карымдуу өкүлү Алимбаев Азикерим Карбековичке берилет. Саламатсыздар, урматтуу шаар тургундары. Бүгүн биздин Баткен шаарында бир чоң өзгөчө жаңылык болуп турат. Анткени шаар тарыхында биринчи жолу ушундай автоунаа келип, элди камсыз кылуу боюнча атайын биз ушул автобустарды шаар ичинде каттамага коюп турабыз. Бул деген биринчиден ушул шаардын ичиндеги болуп жаткан бүгүнкү тыгындардан, шаардын ичинде болгон шаардын тургундарына болгон мындай тоскоолдуктарды азайтуу максатында ушундай уюштурулуп жатат. Баткен шаарынын мэриясы ушул Айылбанк аркылуу ушул 6 автоунааны алып, эл каттоочу автобустарды алып туруп, ушул шаарга коюп, элдерди камсыз кылып, элдерге шарт түзүп берүү максатында бүгүнкү иш-чараны уюштуруп жатат. Бул биринчиден бизге бул лизинг катары келди. 6 жылдык мөөнөттө бул автобустар шаарда иштеп, элди каттап, элди мындай камсыз кылып, шаар ичинде каттап, түшкөн акчага ошол эле 6 жылдык мөөнөттөгү лизинг акчаларын биз кайра төлөйбүз. Ошону менен бирге айдоочулардын жана ушул автобустардын акчаларын төлөп турабыз. Бул элди ташып, ушул жердеги элге кызмат кылып, ошону менен бирге түшкөн акчанын баары бул шаардык бюджетке түшүп турат. Ошон үчүн бул туура маселени, туура иш-чараны шаар өткөрүп жатат деп мен эсептейм. Анткени өзүн тейлеп, бул жерде эч кандай бюджеттен бир акча кетирип, же болбосо мындай бир шаарга зыян келтирет дегенден мен алыспын. Бул өзүн камсыз кылып, өзүнө акча таап, бул кайрадан биздин шаардын бюджетине акча түшүрөт деп. Ошондуктан мен чоң ыраазычылыкты билдирип кетем бул Айылбанктын жетекчилерине, кызматкерлерине. Ушул биздин бүгүнкү алып жаткан автоунааларыбыз биздин шаардын жашоочуларына кызмат кылсын, буйруса бүт шарттарды түзүп бергенге биз аракет кылабыз. Биз bundan тышкары жакында эле Дүйнөлүк банк менен иштеп жатып, бир канча акча бул жака жумшатып атабыз. Шаарга жакында буйруса жумуш башталат. Ошо шаардагы 2 паркты оңдойлук деп жатабыз. Буйруса мына 2023 жылдын 1-июнуна 2 балдардын майрамдарына буйруса 2 парк бүтүп калат деген мен ишенимдемин. Ошону менен бирге бизде билесиздер, Манас комплекс бар. Ошол жака дагы акча бөлүндүрүп берилген. Буйруса ушул декабрь айдын башында жумуш башталып калат деген ишеничтебиз. Баарыңыздарга ийгиликтер болсун. Бүгүнкү ушул жаңы автоунааларыңыздар сиздерге кут болсун. Рахмат.
Саламатсыздарбы. Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин Баткен шаарында бир жакшы жаңылык болуп атат. Бул Баткен шаары түзүлгөндөн бери биринчи жолу муниципалдык автобустар калктуу тейлөө боюнча лизинг тарабынан лизинг болуп алынып келип жатат. Буну биз Айыл банк аркылуу алып атабыз. Булардын баасы 3,71 миң сомдон туура келген. Бул мэрия мэр болуп келгенден бери 1,5 жыл болуп атат. Ушунун артынан түшүп, ушул автобустарды алууну кеңешке сунуштап уруксат алып, ушул автобустарды лизингден алып атабыз. Буюрса биздин калкыбызды кичине болсо да көйгөйүн чечкенге аракет жасап атабыз. Буюрса бул жакында бул автобустардын ичине коопсуздук камераларын коебуз, GPS системасын коебуз. Андан кийин мунун маршруттук линияларын чечебиз. Ошондон карап, андан кийин транспортниялар менен келишип, ошол жердеги маршруттук линияларды кандай кылып шаардын ичинде кандай кылып обслуживать этет, ушул схемаларын түзүп беришсе, ошондон кийин муну шаардын ичине чыгарабыз. Бул лизинг менен алынган автобустар, буюрса биз Айыл банк менен өтө көп жумуш аткарып келатабыз. Буга ыраазычылык билдирип кетем Айыл банктын өкүлдөрүнө. Себеби булар бизге көмөктөшүп, ушул келишимдерди түзүп, ушул заводдор менен келишимде сүйлөшүп, ушул автобустарды алып беришти. Буюрса кийинки жылдан баштап дагы бир 6 автобус алабыз. Андан кийин дагы бир оюбуз бар. Буюрса айтпайын дедим, бирок айтканга туура келип атат. Мына эки мектеп автобустары, школьный автобустарды дагы чечкенге аракет кылабыз. Окуучулар үчүн. Окуучулар үчүн. Буюрса муну дагы чечебиз деп ойлоймун. Мына урматтуу Имамзор Апозович, мына элдин сунушу дагы бар да, шаардык каттамдар азыр көчөлөр ошо 6-7-де токтоп калганга байланыштуу жумуштан кечке чыгып туруп, кечке коомдук транспорт таба албай калгандар болуп жатат да. Мен ушул жерден элдин сунушуну сиздерге жеткирип коеюн деген максатта коомдук транспортту кечки режимге дагы өткөрүүнү. Туура айтасыз, туура айтасыз. Биздин азыркы шаардын ичинде тейлеп аткан жеке компанияларга иштеп атышат. Ал маршруттук линияларда биз буну ойлоймун кечки саат 10го чейин жүрө турган кылабыз дейбиз. Андагы чечебиз сүйлөшүп кеңештен. 12ге чейин жүргөнгө мүмкүнчүлүк болобу же кандай кылабыз? Элдин эмесине карап бул жерде мониторинг жүргүзүп көрөбүз. Эгерде мүмкүнчүлүк бу эгерде талап боло турган болсо, анда түнкү саат 12ге жүргүзүүгө аракет кылабыз. Мына биз азыр жаңы автобус менен Баткен шаарына айланып жүрөбүз. Айтсаңыз, автобус кандай экен? Автобус жакшы, бага жаңы, Өзбекстандан чыккан, запчасттары япондуку, Өзбекстан сабырайт этип келген, шекилер берип окуп келдик. Бага жаңы линияга чыгып элекпиз. Баткенде айлап атабыз азыр жылдан башын. Азыр учейга болду. Кудай буйрса, элдин кызматына болуңуздар. Ошол шаарыбыз өнүгүп өркүндөй берсин. Ушундай жаңы автобустар дагы келе берсин.